Қазақстан парламентinin сенатының төрағасы Маулен Ашимбаев Кыргызстанга 2 күндүк расмий иш сапары менен келди. Манас аба майданынан коңшу өлкөдөн келген даражалуу конокту Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азгалиев баштаган депутаттар тосуп алышты. Сенат төрагасы мамлекеттик иш сапарын Атабейит мемориалдык комплексинен баштап, алгач 1916 жылдагы каргашалуу окуяларда курман болгондорго арналып тургузулган эстеликке, андан соң улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүнө гүл коюп, маркумдарды эскерди. Маулен Ашимбаев Кыргызстандык кесиптеши Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен алгач тар чөйрөдө жолугушту. Өлкөлөр ортосунда кызматташтык алака, парламенттер аралык байланышты чыңдоо төрагалардын башкы максаты. Андан соң кеңири курамдагы жолугушуу башталды. Канатташ, боордош эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу маселелери талкууланды. Парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү планы да көңүл сыртында калган жок. Жолугушууда төрага Нурланбек Шакиев эки өлкөнү бир туугандык, жакын коңшулук жана ишенимдүү стратегиялык өнөктөштүк тыгыз байланыштырып турарын белгилеп, өткөн жылы мамлекеттер ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орногондугуна 30 жыл толду. Бул жылдар аралыгында кызматташтыктын бекем пайдубалы түптөлүп, көптөгөн келишимдерге кол коюлду. Биргелешкен долбоорлор ишке ашырылып, жогорку деңгээлдеги жолугушуулар жана эки тараптуу иш сапарлары уюштурулду. Андыктан калыптанган алаканы мындан ары да жигердүү өнүктүрүүбүз кажет, деди. Ошондой эле Казакстан парламентинин сенатына өткөн шайлоонун ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен куттуктаган Жогорку кеңештин төрагасы парламенттер аралык байланыштарга да кеңири токтолду. Өткөн жылы эки өлкөнүн парламенттеринин төрагаларынын деңгээлинде бир катар жолугушуулар болуп өттү. Муну менен катар эл аралык байланышка тиешелүү тармактык комитеттер да биргелешкен көчмө жыйын уюштурушту. Ал эми бүгүнкү расмий иш сапарда эки өлкө үчүн өтө чоң тарыхый мааниге ээ деген Нурланбек Шакиев парламенттик делегациялардын, депутаттык достук топторунун өз ара иш сапарларын уюштуруунун да маанилүүлүгүн кошумчалады. Өз кезегинде Казакстан Республикасынын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев төрагага жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар экенин ырастады. Сөзүнүн аягында Маулен Ашимбаев төрага Нурланбек Шакиев тарабынан айтылган бардык демилгелерди колдоорун айтып, ошондой эле маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүнү сунуштады. Тагыраагы өсүп келе жаткан муундун эс тутумун маданий адептик тарбиялоо максатында Манас эпосунун баатыры менен залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстеликтерин Астана шаарына орнотуу сунушталды. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.